Murat, Gülşah'ın damalım. Assalamu alaikum. Bismillah, selamat. Kinoşoporter süzdü, Жакшы dem hiç kim жоқ екен. Şu менің көзімше bir улакчынын бутун кайрып сындырып кетишкен да. Жаны үзүлгөн экен, бизге моргко келип түштү. Коомчулукта кызуу талкуу жараткан окуя кечээ өзгөндө белгилүү улакчы Манас Ниязов уулдарына той берип, аламан улак уюштуруп, байгеге бир нече автоунаа мал жандык койгон. Ага миңдеген адам чогулуп, 27 жаштагы улакчы сууга түшүп каза болгон. Ушул эле аламан улакты көргөнү барган 27 жаштагы адам автоунаасын башкара албай жол жээгиндеги жарга түшүп кетип, оор жаракат алган. Okuya эми эл көбүдү негизи. Токтогон место жок. Мен өйдөгө токтогом машинаны. Кийин бурайын десем, машина тайгаланып кетти. Тайгаланып кетип, мен өзүм токтото албай калдым машинаны. Чоң машина эле. Жан баштап кеткенде мен зорго алды чамкылып алдым. Киношопортер сүздү, жакшы портер дем эч ким жок экен. Кокустук болду ооба. Негизи ал жерде башка унаалар да бар беле? Ооба, дөңдө башка унаалар бар эле. Эки жагы полный занят эле. Токтогон невозможно. Ошо өйдө бош экен, өйдөгө койгон элек да. Бизге кече күндүз күнү саат 3:00 чамасында Абаккариев Абдулазиз деген бейтабыз келип түштү. Келгендеги диагнозу оң буттун ачык жаракаты жана сол бут сан сөөгүнүн жабык жаракаты, оң колунун жабык жаракаты жана оң жак кабырга 4-, 5-, 6 кабыргалардын жаракаты менен бизге өтө оор абалда травматический шок менен келип түштү. Келгендеги абал өтө оор болчу. Келип кабыл алуу бөлүмүндө алгачкы жардам көрсөтүлүп, реанимация бөлүмүнө которулду. Азыркы учурда абалы туруктуу, бейтап суроого жооп берип жатат. Давлениялары, артериялык кан кысымдары, дем алуусу бардыгы жайында. Буюрса, ушул 3-4 күн эмделип, анан пландуу түрдө операцияга даярдап жатабыз пациентти. Ошол эле күнү саат 2 чамасында Абдуллажанов Учкун бизге маалым болгондой 99-жылкы 26 жаштагы бейтап келип түштү. Бирок келгенде ал бизге прямо моргко келди. Биздин дарыгерлерибиз аларды карап, осмотр кылган жок. Ошол жакта Өзгөн районуна караштуу ооруканага барып, ошол жерден жаны үзүлгөн экен, бизге моргко келип түштү. Кажаат болгонуңуз эми жакшы экен. Сурап атасыз, балаңыз менен сүйлөштүңүзбү, айтсаңыз? Сөйлештім, yaxşı рахмат. Кирип көрүп чыктым. Дарыгерлерге эмне дейсиз? Рахмат, коллар дәрт көрмөсүн. Алла разы болсун, yaxşı карашыпты. Жаны сау болсун. Bizden kaytmasa Allah'tan kaytsın. Allah'ım balamga ham Allah şifa bersin. Көрген билгенлер дуа кылыйна, дуа инарга муктажбыз. Социалдык тармактарда аламан улактан кийин тоо таштын баары таштанды болгон видео тараган. Ушундан улам министрликтин Экотех көзөмөл кызматынын Ош регионалдык башкармалыгы Ниязовторго айып пул салган. Тазалап атабыз. Баягыдан өзү баш болуп, анасы болсун өзү баш болуп тазалап атат. Кече кеч болуп кеткиле, бүгүн келип тазалап атабыз. Эртеден бери келип тазалап, бүт жак таза болуп калды. Улак болгон майданда болуп тур, көтең. Бирөөсү мына кырда болуптур, бирөөсү сайда болуптур. Айда мен укканда эмесмин, билгенде эмесмин, улак күткөндөн билдим. Мен биринчиден кечирим сурайбыз. Экинчиден аны атайлап булбадык, бардыгы берки кырсык болгондор кокустуктан болуптур. Анан кийин алардын буюрса үйлөрүнө да барып келебиз. Аталган факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Учурда кырсыктын баардык жагдайлары такталып, тиешелүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошол эле күнү Ош облусунун Өзгөн районунда Жалал Абад облусунун тургуну 1999-жылы туулган АУ аттуу жаран минип жүргөн атын сугаруу үчүн Яси дарыясына барган учурда аттын буту тайып, суунун жээгиндеги жаардан дарыяга кулап кеткен. Натыйжада жаран окуя болгон жерде каза болгон. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейин текшерүү иштери башталды. Маркумга карата соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ички иштер тарабынан канча кызматкер бөлүнгөн болчу теги улакка?
коомдук коопсуздукту сактоо үчүн 800дөн ашуун милиция кызматкерлери бөлүнгөн. Эксперттердин айтымында улак тартыш жана көкбөрү сыяктуу улуттук оюндарда коопсуздук талаптарынын так сакталбаганы адам өмүрүнө коркунуч жаратып келет. Серепчилердин белгилешинче, акыркы катталган кырсык дал ушул уюштуруудагы кемчиликтер, катышуучулар менен көрүүчүлөр үчүн коопсуз аймактардын так аныкталбаганы жана жооптуу кызматтардын көзөмөлүнүн жетишсиздиги менен байланыштуу дешет. Эми бул улак деген улак чаап кануучуларда ар түрлүү учурлар болуп калат. Мен мисалы үчүн жашыраак кезимде ушул мен өзүм деле ушундай аламан улакка аралашып чаап жүргөндө ушу менин көзүмчө эле бир улакчынын бутун кайрып сындырып кетишкен да. Анан мен негизи өзү мындай аралашып көп чаппайм. Мен баягы бир жакшы ушундай мезгилдер болуп калганда аралашып калчумун да. Анда убакта жаш болчумун анан. Ошондуктан бул жерден биринчиден кокустук, анан экинчиден этият болгон жакшы. Анан улакты ушул токтотуп коюш керек деген бул биздин улуттук менталитетке туура келбейт. Менин оюмча улак боло бериш керек. Бул бир чети жигиттерди бир топ мындай кайраттуу шамдагай жүргөнгө үйрөтөт. Мындай жакшы тараптары эле көп. Анын арасында кээ бирде ушинтип кырсыктап калганда ошонун аркасынан эле такыр жамандап өзүбүздүн улуттук оюнубузду болбойт деп койгон туура эмес да. Кечеги улак бул дүйнөлүк масштабта болду, бул азиялык улак болду. Келген меймандарды көрүп, мен дагы ушунчалык кубандым. Эмне үчүн Кытайдан, Афганистан, Тажикстан 4 республиканын байрагын коюшуптур. Бир гана ушул неме 3 кырсык болуп калды. Өтө жаман нерсе бул. Аттын кулашы, адамды өлүшү кайгы да. Бирок улакта дайыма эле болуп келгенде мындай кырсыктар дайыма болуп келет. Бирок билинбей калат эле да анча-мынча. Эми мына кечеги өтө чоң улак болгон үчүн сразу маалымат жагынан башка жактан сразу маалымат билинип калды да бу. Уюштуруу ишинин начардыгы, андан кийин баягы пробкаларды түзүшү, көптөгөн ошибкалар бар. Ошо негизинен кырсык дегенде эми кырсык дейт муну. Анан биз эми комментарийлерди карасам баардыгы эле улакты жок кылыш керек ага окшогондай каттуу сөздөр да. Жок, бул улакты биз жок кылсак, биринчиден жаштар өсүп аткан дене тарбия баягы чың, денеси чың балдарды жоготобуз. Каада салтыбызды жоготобуз, улакты жоготуу бул кыргыздын бир бөлүгүн жоготуу да. Ошон үчүн тез аранын ичинде ушул улуттук баягы улакчылардын башкармалыгы дейбизби, уюму дейбизби, эрежелер иштеп чыгыш керек. Кайсыл жерде коопсуз жерлерди өткүзүү жана ошо алдынан бардыгыны схемаларын чыйып, пландарын чыйып өткүзүш керек деп ойлойм. Эл тууру да эми бирөө каза болуп атса ар кандай бир жагынан машина кулап атат, бир жагынан эми миңдеген атта. Муну көрүп туруп укмуш болду да. Ошон үчүн ушу элибизге сабыр тилеймин. Улакты жоготуу бул кыргыздын бир жакшы каада салтын жоготуу болот да, баягы улуттук оюндарда. Шуну бир эрежелеrini тактап, мамлекет деңгээлде көзөмөлгө алып, буну өтө терең изилдеп, анан уюштуруу иштерин жакшы кылып турган улактарды кылса болот деп ойлойм. Атайын ошончолук аракет кылып, байгелерин коюп, башка бир жакшы ниет тилектер менен элге оюн көрсөтүп берели деп чаап аткандан кийин бул жерде просто коопсуздук чараларын колдоnuш керек. Керек болсо ошол жерге атайын судьялардан сырткары ошол оюндун жүрүшүн көзөмөлгө алган жоопкерчиликтүү адамдарды коюш керек да. Кыргызстанда буга чейин да мындай оюндар адам өлүмү менен аяктаган учурлар катталган. Былтыр октябрда Жети Өгүз районунун Жеңиш айылында өткөн көкбөрү оюнунда чыккан чырдан улам 34 жаштагы жаран оор жаракат алып, эсине келбей каза болгон. Ал факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары 4 адам камалган. Нуриза Хамракулова, Аскар Маматисаков, 7 канал.